Республикалык штаб 5 февралда Кыргызстанда коронавирус 88 кишиден аныкталгандыгын маалымдады. Илдеттин эң көп учуру Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталды. Акыркы суткада коронавирустан 130 бейтап айыкты. Анын ичинде 2 медицина кызматкери бар. Ошондой эле COVID-19 Бишкек шаарында жана Баткен облусунда бирден киши көз жумду. Ушуну менен Кыргызстанда COVID-19 инфекциясын жугузгандардын саны 84.920 жетти. Алардын ичинен 81.440 бейтап айыгып, 1.420 киши көз жумду. Бүгүнкү күндө илдеттен 511 бейтап ооруканаларда дарыланып жатат. Алардын ичинен 33 киши өтө оор абалда. Ошондой эле 608 киши үй шартында дарыланууда. Премьер-министр Улукбек Марипов Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Алматы шаарында иш сапар менен жүрөт. Анын алкагында 5 февралда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушту. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар соода-экономикалык, инвестициялык, айыл чарба, маданий, гуманитардык, суу энергетикалык жана транспорттук тармактардагы кызматташтыкты жана чек араны талкууга алышты. Чек араларды тактоо иштерин активдештирүү зарылдыгы айтылды. Өзбек премьери Улукбек Мариповду кызматка дайындалышы менен куттуктап, президент Садыр Жапаровду Ташкентке расмий чакыруу тууралуу кагазды тапшырды. Тараптар биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даяр экенин белгилешти. Марипов Алматыда Беларусь премьер-министри Роман Головаченко менен да жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык ортого салынды. Анда жакын арада Бишкекте соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий кызматташтык боюнча Кыргыз-Беларусь өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиянын кеңешмесин жана ишкерлер форумун өткөрүү макулдашылды. Бул 4 февралда кызматка бекитилген Улукбек Мариповдун премьер-министр катары чет мамлекеттеги биринчи иш сапары. Евразия өкмөт аралык комиссиянын отурумунда ЭЭПке мүчө жана байкоочу мамлекеттердин премьер-министрлери катышат. Бүгүн алардын катышуусунда санариптик технологиялар тармагын өнүктүрүүнү камтыган эл аралык форумда өткөнү жатат. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 5 февралда 2020 жылда аткарылган иштер тууралуу журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Анын айтымында былтыр Кыргызстанда жалпы 31211 кылмыштар катталды. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 25% аз. Ошол эле кезде өзгөчө оор кылмыштардын саны көбөйгөндүгүн билдирди. Мындан тышкары Зулушев маалымат жыйында Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева боюнча суроолорго жооп берди. Эгерде соттор кеңешинин тартип комиссиясы уруксаат берсе, Калиевага карата тергөө иши улана тургандыгын билдирди. Азыр экинчи сурооңузда ушундай болду. Анда Калиеваны күтүп туралы биз. Жогорку соттун мөөнөтү бүтсүн, соттук мөөнөтү 70-ке чыгып бүтсүн, анан жоопко тартабызбы? Кылмыш аныкталып атат да. Ошондуктан мыйзамды бузбай, өзүнүн эрежеси бар тартуунун. Тартип комиссиясы эгер сотко уруксат берсе, да негиз бар экен жоопко тартылсын деген мааниде уруксат берет да. Ошондой берсе тергөөсү улантылат. А эгер алар уруксат бербесе, тергөөсү улантылбайт. Бул жана мыйзам менен корголгон укуктары да. Жана ошондой эле маалымат жыйынынын жүрүшүндө журналист тарабынан экс-президент Сооронбай Жээнбековдун мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зелалиевдин иши боюнча сотко күбө катары чакырылгандыгы тууралуу суроо берилди. Ал эми Жээнбековдун сотко күбө катары чакырылышы эгер ошондой зарыл талап болсо барыш керек, көрсөтмө бериш керек. А жоопко тартылуу маселеси бул өзүнчө билесиз. Ал статус бар, өзүнчө маселе да. Эгер күбө катары чакырылса, ким болбосун сотко барып көрсөтмө бериш керек. Барбай укугу бар да? Барбай оңго күбө катары эч кимди укук жок. Эгер патриот жарамын десепсе барыш керек. Жок, мыйзам боюнча дейт. Экс-президент макамы болсо барбай кое алабы? Жок, күбө катары эмес. Мында эгер аны күнөөлөп аткан болсо башка. А күбө катары болсо, эгер ошо берилген көрсөтмө менен жана кылмышка чекит коюлуп, баа бериле турган болсо, менимче барыш керек да. Курманкул Зулушевдун айтымында 25 январда Жогорку соттун соттук коллегиясы президент Садыр Жапаровдун эжеси Райкүл Жапаровага карата сот өкүмү жокко чыгарган. Ал кошумчалагандай, бул чечим аны издөөнү жана экстрадициялоону жокко чыгарат. Менин маалыматым боюнча азыр сиздерге маалымат бергени суроо берилип калса элек деп мен жазып даярдап алдым эле. 25 январь 21 жылы Жогорку соттун токтомунун негизинде Райкүл Жапарова карата кабыл алынган соттук чечимдер жокко чыгарылып, башкаруу чарасы өзгөртүлгөн. Кошумча тергөөгө кылмышы кыскартылып, ага карата мурда издөө жарыяланган экен да, ошондуктан жана экстрадиция суярылган. Эгер да Жогорку сот тарабынан жокко чыгарылса, азыр жанагындай суроо талаптын кереги жок, ал эркин Кыргызстанга келсе болот да. Башкаруу чарасы эмне өзгөргөн экен айтып? Башкаруу чарасы эгер Жогорку соттон иштеринин баары жокко чыкса, башкаруу чарасы күнөөлдөгөн алып салынат да. Ал эми менде азыр ал токтом колумда жок, Жогорку соттун. Менимче ошондой негизде алынган болуш керек.
Райкүл Жапарова 2007 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин көмөгү менен Ысык көл Инвест банкты тартып алган деп айыпталып, сыртынан 10 жылга соттолгон. Былтыр февралда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Райкүл Жапаровага эл аралык издөө жарыялагандыгын билдирген. Кийинчерээк ички иштер министрлиги ал Польшадан кармалгандыгын, Интерпол Кыргызстанга экстрадициялоо маселесин карап жаткандыгын кабарлаган. Президент Садыр Жапаров былтыр ноябрь айында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эжесине кылмыш ишинин козголушун саясий буйрутма деп сындаган. Эсептөө палатасынын төрагасынын милдетин аткаруучу болуп Айжан Садыркулова дайындалды. Ал аудиториялык мөөнөттү аяктаганга чейин мекеменин жетекчиси милдетин аткарат. Тийиштүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгон. Айжан Садыркулова Курманбек Бакиев президент болуп турганда президенттик администрациянын башчысы болгон маркум Медет Садыркуловдун кызы. Ал 1979 жылы Бишкек шаарында төрөлгөн. Кыргыз Славян Орус университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. 2016 жылдан ушул убакка чейин Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасында аудитор кызматты аркалап келген. Бүгүн 5 февралда Бишкектеги Ош базарынын тегерегинде соода кылгандар өкмөт үйүнүн алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Алар базардын айланасындагы соода саттыкка тыюу салынышына нааразы. Кошумчалангандай, алар соңку 2 күн аралыгында көчөлөрдү иретке келтирүү максатында аракеттер башталып, соода орундарынан четтетилип калгандыгына нааразы. Бул арада Бишкек шаардык мэриясында Ош базарынын айланасында жайгашкан мыйзамсыз соода саттык жүргүзүү иштерине байланыштуу Ленин районунун акими Чынасыл Чыныбаев маалымат жыйын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анын айтымында Ош базарынын айланасындагы мыйзамсыз жерде соода саттык жүргүзүүгө болбойт. Бүгүндө өзүңүздөр билесиңер, Бишкек шаарынын аймагында базарлардын жана соода комплекстеринин көлөмү мен ойлойм Бишкек шаарына жетиштүү деп. Бирок ал талаптарындагы карап көргөнгө бүгүнкү күндө Ленин району мэриядагы позициясы ачык. Биз жер бөлүп бергенге баягы диалогго ачыкпыз. Бирок булардын талабы ошол Ош базарынын тегерек четинен ошо турган жеринен бөлүп бергиле деп талапты коюп атышат. Бирок тилекке кайрышса ал жерде бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, базар эмес, ошол даже бир соода саттык ряд салганга бош орун жок. Өзүңүздөр деле баягы өтүп кеткенде көрүп жүрөсүздөр.